Кайсыл курулуш компаниядан батир сатып алып адашпайсыз. Мамлекеттик курулуш компаниясы жарандар үй сатып алуудан алданып калбашы үчүн атайын тезме түздү. Ал Госстройчекит KG расмий сайтында жайгашкан курулуп жаткан объектилердин реестри деген бөлүмдө документтери толук баары мыйзамдуу курулуштардын тизмеси бар. Ал эми карта бөлүмүндө мыйзамсыз курулуштар кызыл менен белгиленген. Андан тышкары эми айта кетчү нерсе ошол эле көйгөй жаратып келген мыйзамсыз курулуштар жана ошол эле мыйзамдуу курулуштардын ичиндеги эрежелерди бузуу боюнча дагы мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынан чоң жумуштарды алып барып атабыз. Айта кетсек, мынакей Ош шаарында 30дан ашык мыйзамсыз курулуш бар. Бул көп кабаттуу үйлөр. Анын баарын азыр биз жумуш жүргүзүп жатабыз. Жакын арада чечимдерин чыгарып, кайсынысын баягы демонтаждоо жумуштарын жүргүзөбүз, кайсынысын баягы легалдаштырууда жумуштарын биз карашыбыз керекпиз. Мыйзамсыз курулуштар негизи эле ушул Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында да бар. Анын баары менен биз күрөшүп, бүгүнкү күндө башка жаңы мыйзамсыз курулуштар башталган жок деп биз ишендире алабыз. Ошондой эле мам курулуш түзгөн атайын комиссия ишин аяктап жатат. Анда жайгашкан орду шарттары курулушу туура болгону менен уруксат документтерин кечигип ала албай калгандыктан мыйзамсыз аталып калган курулуш компанияларга жеңилдик берилди. Алар мыйзамсыз деген тизмеден чыгарылды. Бул аракеттердин баары мындан ары мыйзамсыз деген аракетти жоюу үчүн болууда. Ишке инвесторлор бул бешаралар деле бир жактан бир чоң акча тагып келип өздөрү үй баштап аткан жер. Булар дагы ошол уюштуруп ошол бизге окшогон жарандардын акчасын чогултуп ортодон үй салуу. Мен оюмча өзүнүн акчасын салган Ош шаарында 1-2 эле компания болуш керек. Даже 2 дебейм, 1 эле компания болуш керек. Бүт эле жарандардын акчасын салып атат. Бул жанагы бир жок жерден барып ошо бизнес кылып айландырып алдыга карап жылып аткандарды мен оюмча колдоп кубатташ керек. Кыргызстанда көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары жана үлүшчүлөрү бийлик органдарына түрдүү маселелер менен кайрылып келет. Көбү соңку жылдары салынып жаткан курулуш аягына чыкпай токтоп калганын, ишкерлер дайынсыз болуп жатканын жана келишимде көрсөтүлгөн башка убадалар аткарылбай калганын белгилешет. Бул жаатта пайдубалы жок үйдү сатып алууда жаран үлүшчү экенин эске алып, компаниянын ишине кирише аларын, укугу бар экенин билиши керек дешет юристтер. Үйдүн пайдалуу башталгандан баштап, үстү жабылганга чейин, иши бүткөнгө чейин ал толук түрдө анын сапатыны, финансовый частьсыны, анын графиктин арка кылбай аткандыгы боюнча, анын документациясы боюнча толук түрдө таанышканга укугу бар. Ал мыйзамда так көрсөтүлгөн ал нерсе. Бизде мыйзам бар. Бизде так мыйзам жазылган. Биз ошону иштөө механизми дагы бар. Просто биз ошону иштөө механизмин катары күчтөндүрүп коюшубуз керек. Механизмди гана күчтөндүрүшүбүз керек. Болду, башка эч нерсенин гана кереги жок. Ош шаарында мыйзамсыз, тагыраак айтканда уруксаат документи жок делген 38 имарат бар. Алардын басымдуусу 21, кафе, ресторан сыяктуу бизнес объектилери, калган 17си көп кабаттуу үйлөр. Белгилей кетсек, быйылкы жылдын башынан тарта курулуштагы эрежелерди бузгандардын санын азайтуу үчүн атайын жаңы эрежелер иштей баштаган. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.